Иман сабагы. Сабактын телевизиондук ыкмасын иштеп чыгаргандар. Койгон режиссеру жана оператору Эгнар Оразалиев. Монтаждын режиссеру жана технологиялык бөлүм Мурат Токтогазиевдики. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Assalamu alaikum. Oturaylik. Misалы, сен атың кім? Азамат. Мына Азаматты айталы да, бүгін сабақтан кейін үйіне барып, көше тентіп кетпестен үйге барып, үйде қоро жайға, малы жанға атасына жардам берді. Қандай бала дейсіз? Жақсы бала дейсіз. Сен атың кім? Альбина. Сабақтан кейін үйіне барып, тамағын ішіп алып, киімін өзгертіп, апасына жардам берді. Қандай қыз дейсіз? Жақсы қыз дейсіз. Мына көрдіңдер балдар, бұны әдептілік дейді. Бұны тарбиялылық дейді. Тарбия деген, білесіңдер, тарбия деген арабтың раббая деген сөзінен келіп шығып тұр да, ереже деген. Бұның бардығы бізге ережені кім үйретіш керек? Ата-энелерибиз. Дағы? Мұғалімдеріміз. Мұғалімдер дағы? Біздің айылда ақсақалдар. Шынбы? Біздің чоң аталарымыз, чоң інілері бізге ошол ережені үйретіш керек. Мына ошол тарбияға киргизүү, мына циркке бардыңар беле? Телевизорда көресіңдер циркте. Аюларды, иттерди, мышыктарды үйретип атпайбы? Мисалы үчүн аюлар велосипед тебет. Чынбы? Ошолорго ошо эрежени үйретип атат. Мисалы, эрежеси жок жашоону элестетип көргүлө да. Мына биздин көйнөгүбүздү кышында пальтонун сыртынан кийип алсак. Элдер күлөбү? Күлөт. Мына байпакты туфлинин сыртынан кийип алсак. Күлөбү элдер? Күлөт. Биз маскара болобуз, чынбы? Бул биз эмне кылып атабыз? Эрежени бузуп атабыз. Биз качан мындай эрежени бузабыз? Жок болсо мына шымды. Эркек балдар шымы бар го? Шымды башына кийип алды да. Элетесиңер? Бул күлөт де, бул шым дегенди ылдыйга кийиш керек да, эмне башына кийип алган деп. Жол болсам, мисалы үчүн Азамат үйгө барып туруп, мамамда үйгө кирип туруп, ата, чай койдуңбу мага? Жолдом, ата, оны алда өтүп тазалап кой. Ата, давай, мынаны мынтип кой, муну мынтип кой деп атасына үйрөтсө, же буйрса, туура болобу? Туура эмес. Бул да эрежени бузгандык, чынбы? Мына ошол эрежелердин баардыгын бизге үйрөнүү, бул тарбиялуулук дейт экен да. Бул тарбия алуу деген болот экен. Мына ошол тарбия алуу процессин биз иман сабагы аркылуу бергенге бүгүн силер менен аракет кылабыз. Да? Мүмкүн бала. Мүмкүн. Ким бул? Рахат. Рахат. Эмне болду? Иштер болуп калды. Иштер ушунча кечке анан кийин. Кечирип калсак, кечикмейм. Кечирим сураган жакшы. Рахат эмне кылганды унутты азыр? Рахаттын өзүнөн сурайлы. Эмне кылганды унутты? Билбейм. Ал саламлашканды унутту. Саламдашкан жок. Анда бүгүнкү сабакты Рахат саламдашуу жөнүндө өтөлү. Макулбу? Рахат. Азыр күндө элдер кандай саламдашат? Привет. Привет. Отур, тур. Привет деген сөздү ким айтып берет? Эмне деген сөз? Привет. Билесиңерби, привет деген сөздүн мааниси? Орусча. Дагы бул эмне деген сөздү билдирет? Привет деген. Чыңгыз? Кандайдың? Туура эмес. Дагы кандайдың деген как дела дейт да. Или как ты дейт. Чынбы? Привет деген сөздүн ким айтып берет маанисин? Эч кандай маани бербейт. Эч кандай маани бербейт. Же биз анын маанисин билбейбиз, чынбы? Анын маанисин билбей туруп анан привет деп учурашканыңыз туурабы? Менимче туура эмес. Дагы кандай саламдашуу бар азыр? Баш менен түзүшү. Баш менен түзүшүп саламдашат. Кандай эле мындай? Же бутун мынтип көтөрүп туруп. Эчтеке дебейли, э? Калайсыңар, мен силерге туура саламдашууну өзүм билгенимди айтып берейин. Кудай таалам биринчи жараткан адамдын аты ким? Ким айтат? Чыңгыз? Адам атаны. Адам ата, баракелде. Кудай таалам адам атаны жаратканда ага баардык нерсени үйрөтүп тур да. Ушу дүйнөдөгү жашоого керектүү боло турган нерсенин баарын үйрөткөн экен да. Мунун аты мындай, бул деген мындай, бул деген мындай, бул мындай деп. Ошондой эле үйрөткөн сабактардын ичинде саламдашуу да бар экен да. Туура саламдашууну кантип саламдашуу керек. Ошону үйрөтүп, өзүнүн периштелерин чыгарып тур. Эми периштелер билесиңер да, булдар. Периштелер деген бул Кудай тааламдын айтканын кыла турган руктар. Ошо периштелерди чыгарып айтып тур.
Адамға бұйрық берді. Қана сен мынау періштелерге салам бергенің деп. Дегенде отырғылар. Адам ата қантип салам берген. Ассаламу алейкум дейді екен. Ассаламу алейкум. Қана қайталап көрелікші. Ассаламу алейкум. Бұл сөздің манisi. Саға тыныштық болсын деген сөз екен. Саға тыныштық болсын. Саға тыныштық болсын. Ассаламу алейкум. А періштелер не деп жауап береді? Ва алейкума ассалам. Ва алейкума ассалам. Қайталап көрелікші. Ва алейкума ассалам. Мына қырғыздардағы илгертен ата бабалар үшін саламдашып келген. Білесіңдер ме? Ассаламу алейкум деді. Ва алейкум ассалам дейді. Ассаламу алейкум азамат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына көрдіңдер ме? Мен саға тыныштық қалаймын деп атады. Мен сілерге тыныштық қалаймын деп атады. Привет. Жол болсам башменен сөйлескен мен тыныштық қалап атады. А сілер маған қандай жауап беріп атасыздар? Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам деп атасыздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Саға дағы тыныштық болсын деп атасыңдар. Мына көрдіңдер ме? Саға дағы тыныштық болсын деген сөзді сіздер маға айтып атасыздар. А негізі тура саламдашқанда ассаламу алейкум деді. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракатуху дейді. Азыр бірінші манисін түсіндіріп берейін. Ассаламу алейкум дегені мен сіздерге тыныштық қалаймын десе, ва алейкум ассалам мен да саға тыныштық қалаймын. Жана мен саға Құдайдың мейірімділігін қалаймын, кешірімділігін, жана берекесін тілеймін дейді. Ва рахматуллахи баракатуху. Кешірімін, жана мейірімін, жана жол болсам, мейірімін, кешірімін, жана ошондой эле берекесін тілеймін дейді. Бұл деген сөз қырғызда ең чоң қасиеттердің бірі. Саға біреу жақсылық қылса, сен аға екесе жақсылық қылышың керек. Чынбы? Саға мен тыныштық қаласам, сен маға тыныштықты, Құдайдың кечирүүсүн жана берекесін тілеп атасың. Екесе қайда маға тілеп атасың. Жақшы екен саламдашқанның жолы. Же привет жақшы екен. Жоқ, ассаламу алейкум деген жақсы. Чынбы? Bir жол саламдашып көрелік. Ассаламу алейкум. Рахмат. Негізгісі алейкум ассалам. Негізгісі. Эми келгиле мындай қарап көрелі. Мен доскаға рахат менен саламатты чакырайын. Қана саламдашуны. Саламат сен бияқтан келе дадың, рахат сен бияқтан келе дадың. Қана бардыңыз қарап тұрабыз. Ассаламу алейкум саламат. Ва алейкум ассалам. Көрдіңдер ме қандай соны? Ассаламу алейкум дейді. Рахат айтады. Ассаламу алейкум. Мен саған тыныштық тілеймін. Саламат дейді. Саламат маған не дейді? Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Мен саған да тыныштық тілеймін дейді. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Салам бекен. Рахмат рахат. Рахмат саламат. Отыра бергіле. Қыздар қантып саламдашады? Азыркы күнде қыздар қантып саламдашады? Кел, көрсетіп берсіңдер қыздардың саламдашқанын. Дегіле. Азыр мына мектепте, көчеде қантып саламдашасыңдар? Қандай мерсіңа? Привет. Ушундай, қыздардың бары ушундай саламдашабы? Бизде ассаламу алейкум деп сен айтышың керек. Алейкум ассалам деп сен айтышың керек. Себеби бул саламдашуунун эркек аялы жок. Кыз же болсо бул балага деген жок. Тилек бардыгына бирдей айтылган тилек экен. Кана, эми жаңыча саламдашып көрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Демек, эмне деп саламдаштың сен буга? Сага тынчтык каалайм. Сен эмне деп алек алдың? Сага да тынчтык каалайм. Мына, сага да тынчтык каалайм. Көрдүңөрбү? Привет жок. Түшүнбөгөн сөз менен эмес. Конкреттүү тилек менен. Мен сага тынчтык каалайм деди. Бул айтат, сага да тынчтык каалайм. Жакшыбы? Рахмат, отургула. Эми Анвар менен Батышты чакыралы бияка. Менде бир тапшырма бар экөөсүнө. Анвар сен бияктан, Батыш сен бияктан. Экөөңүздөр бир класста окуйсуңар. Мына жолугушуп калдыңар көчөдө. Кантип саламдашасыңар? Буга чейин кантип саламдашып келдиңиздер? Мына көрдүңөрбү? Бу жерде эң чоң каталык кайсында турат? Эң чоң каталык. Анвар келди да, эмне деп саламдаштың? Кандайсың? Кандайдың деп. Бул тилек эмес, бул суроо болуп атат. Кандайдың? Батыш эмне деп жооп бердиң? Жакшы. Жакшы. Бул кандайдың деди? Бул мен жакшымын деди. Кандайдың Жакшы. Анан дагы бир чоң ката эмне болуп атат? Келип Батышты өбүп атпайбы? Билесиңер, Кыргызда кызды турмушка чыкмайынча энесинен башка, жакын туугандарынан башка эч ким өппөйт. Чынбы? Эч ким өппөйт. Даже керек болсо айтат, колуң кармаба дейт. Кыздын дейт. Эгер бир тууганы болбосоң, колуң кармабаш керек. Өпкөн ары турсун. Биз элестетсеңер, кыздарыбыз, карындаштарыбыз мектепте 30 классташыбызды
Bir günde 30 erkek менен өбүшөт экен анда. Демек ошон үчүн булар кандай саламдаш керек? Кадимкидей эле кыргызчасынан. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Эгер үйлөнүп калса, анда кол кармаш болот. Анда өбүштө боло берет. Үйлөнгөндөн кийин, никеден кийин. Азыр демек жөн гана. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Көрөйлү, бир жолу саламдашып көрсүн. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Стоп. Кайерден ката кетти саламат? Саламдашкандан. Эмне деп саламдашты? Колду берди кызга. Кызга колун берди. Дагы бир маселени карап көрөлү. Мисалы үчүн кел Медер келсең, Медер менен Алмазды. Мына айтайлы, Медер Алмаздан улуу деп. Алмаз Медерден кичүү. Макулбу? Ушундай ситуацияны карап көрөлү. Кимиси биринчи салам бериш керек? Кана? Валейкум ассалам. Неге Алмаз биринчи салам берди? İmam var. Себеби Алмазда иман бар дейт. Дагы? Бул кичүү дейт. Дагы? Алмаз биринчи Медерди көрдү дейт. Өзүнөн улууну урматтады. Дагы кандай варианттар бар? Барбы варианттар? Биринчи салам бергенге шашыш керек. Азамат кыргызда биринчи салам бергенге шашыш керек дейт. Себеби айтылган экен да. Саламды улуусуңбу, кичүүсүңбү ага карабай эле биринчи бере бер дейт. Колдон келсе саламды көп бер дейт. Моминтип тетир карап туруп кайра урулсаң деле ассаламу алейкум деп саламды жайылта бер дейт. Салам берген жакшы дейт. Салам себеби каалоо. Тилек болуп атпайбы? Демек бу жерде улуусуңбу, кичүүсүңбү, көрдүңбү, эмне кылыш керек? Саламдаш керек. Азыр мен Чолпондон өтүнөйүн. Чолпон мына ошо Кыргыз Республикасындагы бүт жаштар берип жаткан саламды берсин. Класска киргенде кантип салам беребиз? Кана кирдиң дебиз. Эшикти кадимкидей эле ачып кирип эле салам бере бер. Всем привет. Кандай жооп берчү элек? Привет, привет. Всем привет. Привет, привет. Түшүнгөн да жокпуз. Бардыгыбызга мен түшүнбөдүм, калгандарыбыз. Мен да түшүнбөдүм. Кана көрөлү, ассаламу алейкум деп. Кана. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Бул деген сөз эмнени айттык? Бардыгыңыздарга тынчтык болдун дедик. Силер эмне айттык? Сага да тынчтык болду. Мисалы мына биз Анвар амандашып көрөлү. Мына көрүшүп калдык мына. Ассаламу алейкум Анвар. Кандайсың? Жакшысыңбы? Жүрөгүңбү? Тынч аманбы? Үйлөр тынчпы? Тынч. Бала бакыра отурабы? Жакшы. Бала бакырың барбы? Бар. Иншалла болот. Эми мына ушул темпте мен Алмаз менен, Рахат менен амандашып көрөйүн. Ассаламу алейкум Рахат. Валейкум ассалам. Кандайсың? Жакшысыңбы? Жүрөгүңбү? Үйлөр тынчпы? Бала бакыра тынчпы? Мында да бар экен бала бакыра. Эми экөө кадимкидей амандашып көрсүн. Макулбу? Биз карап туралы. Кимиси жакшы амандашат болду экен. Кеттик. Кайра башынан көрүшүп калдык дагы, амандашабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсың? Жакшы, жакшы. Атаң кандайсың? Үндө соң кандай? Жакшы, жарайт. Ата-энең орбай элеби? Тынч. Балдар. Өзүң жакшы эле? Жеңиң кандай жүрүп? Жеңиң жакшы. Мына көрдүңөрбү? Бу жерден эң негизги амандашуунун мааниси эң негизги эмне болуп атат? Анвар Рахаттын үйүндөгү ата-энеси, малы, жаны, ити, күчүгү шаардагы туугандары жөнүндө кабар алып атат. Чынбы? Ошондой эле Рахат Анвардын үйү жөнүндө кабар алып атат. Экөө эки жакка бурулуп кетет. Коштошкондон кеткенден кийин бул ар дайым билет. Рахаттын үйүндө бардыгы жакшы. Эгерде Рахат үйүндө муктаждык болгондо айтмак. Амандашат. Ай, бир аз ушу сыркоолоп калдык, же болбосо, кече бир кумаевди машинага коюп кеткен экен деп. Бул ошондон да кабардар болмок. Мына, мааниси Кыргызда тууганчылык. Бири-бири жөнүндө кабар алып турат. Бири-бири жөнүндө билип турат. Түшүндүкпү? Рахмат экөөңүздөргө. Эми ошондой эле Кыргызда дагы бир касиет бар. Дубай салам деген. Дубай салам жолдоо дейт. Бул деген сөз эгерде мен мына ушул сиздердин айылда ошону тартып жүрүп сиздер менен бир тууган болуп калам дейм. Эртең шаарга барып сиздердин айылдан бирөөнү көрүп калсам, ой аксакал, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, кандайсыз, жакшысызбы, жүрөсүзбү? Айылдакылар тынчпы? Ай, алдагы мектептеги окуучулар жүрөбү? Ден соолуктары жакшыбы?
Азамат тамагым орду деп атты эле. Айыктыбы тамагы? Билбедиңизби ушуну? Анвардын кандай болду экен үйүндө? Тете кыздын үйүнө конок келди эле, ошо коноктордун узатыптырбы? Деп мен ошо сиздердин амандыгыңыздарды сурагандан кийин дубай салам айттырам. Эми менин атыман жылуу, сагынычтуу дубай салам айтып коюңуз. Азыр кана саламат менен медер дубай салам. Саламдашабыз, амандашабыз, анан бири-бирибизге дубай салам айтабыз. Кандай жакшы? Үйдөгүлөр кандай? Жакшы. Майкемдер жүрөбү үйдө? Жүрөт. Өзүң кандай? Жакшы. Кантан келдиң? Шаардан келдим. Кайда атам кандай оорубай элеби? Оорубай эле, жакшы. Айдагылар кандай? Жакшы жатабы? Силер? Айдагыларга менин атыман дубай салам айтпай? Мен айтчумун. Сен дагы айта бар менин атыман деп. Сен дагы айта бар деп аманатталды. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум бейт ээлери. Ассаламу алейкум маркумдар. Сиздер бул дүйнөдөн бизден мурда кеттиңиздер. Артыңыздардан биз да барабыз. Мына ушундай саламдашуу. Көз өткөндөргө дагы ушинтип салам берилет экен. Ассаламу алейкум. Сиздерге тынчтык болсун. Сиздер бизден мурда кеттиңиздер, артыңыздардан биз да кетебиз. Бул деген сөз кыргызда, кыргыз өлүмдө чыкачан унутпаган. Өлүмдү азыр келчү деп ойлогон. Өлүмгө даяр болгон эл. Ошондуктан маркумдарга дагы тынчтык болсун деп калып айтып турган. Эми менде акыркы суроо бар силерге. Чыңгыз келчи балам бияка. Чыңгыз, азыркы биздин ушул замандагы коштошууну айтып берсең, кантип коштошот? Давай. Давай. Давай деген сөз эмне? Мен түшүнүшүмчө давай деген сөз бер. Демек, экөөбүз кантип коштошобуз анда? Кол мененби? Бер. Бер, Берби? Давай, давай, бер. Давай. Жай, дагы кандай бар эле? Мындай. Дагы? Мына коштошуу көрдүңөрбү? Элестетип көрсөңөр эми ушу коштошууну. Ушу кантип коштошуу болду? Давай. 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 Давай, ладно, давай. Давай, ладно, бывай, чао, давай, ладно. Ушу кандай болду мына? Ушу эмнеси кызык? Мен андан көрө кантип коштошуш керек? Мен сага тынчтык тилейм, чындыгы. Сен? Мен да сизге. Мен да сизге тынчтык тилейм. Баракалла. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Чыңгыз бияка кетти. Мен тилегимди алып, мен Чыңгыздын тилегин алып бияка кеттим. Кереметпи? Керемет. Ассаламу алейкум Чыңгыз. Валейкум ассалам. Рахмат сизге, отура бериңиз. Мына коштошуу. Мээрим, сүйүү, жүздөгү жарыктыр. Түшүндүңүздөрбү? Эми мына коңгуроодо болуп калды. Бардыңыздарга бүгүнкү сабакты кабыл кылышыңыздарды тилеп, ассаламу алейкум. Рахмат, жакшы болгула. Yok.